Бүгүнкү отурууга табык берген Аллах Таалага мактаулар болсун. Чындыгында азыр ушундай бир заман болуп калды. Аллах Таала сүйгөн амалды кылуу бир оор болуп калды чындыгындачы. Анан бүгүнкү ала турган сабагыбыз баарыңыздарга белгилүү. Сабактын темасы мусулмандар эмне себептен алсыз болуп калды деген маселе туурасында болот. Эми биз деген туура биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында жашап аткан жерибиз жок да. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин 14 кылымдан кийин жашап атабыз да. Пайгамбарыбыз өттү. Абдуллах ибн Масуд айткандай, Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн арасынан адамдардын жүрөгүн карап, эң жүрөгү таза адамды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жолдош кылып, замандаш кылып тандап алган дейт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн арасындагы эң жүрөгү таза, Аллахтан корккон, такы болгон жүрөктөр Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга замандаш кылып койгон. Эң жакшы адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кезинде пайгамбарыбыз менен замандаш болгон. Ошон үчүн ошол заман эң жакшы заман болгон да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башка хадистеринде коомдун эң жакшысы менин коомум, андан кийинки жакшы коом, андан кийинки жакшы коом, андан кийинки деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат да. Ошон үчүн эң жакшы заман бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда болгон. Абу Бакир, Омар, Осман, Али, Абдулла ибн Омар жана башка сахабалардын өмүр баянын, Аллахка болгон ыйманын, ибадаттарын окуй турган болгон болсоңор, субханалла, ушундай таң каласың да. Андан кийинки табииндер, Суфиян ибн Уяйна, Суфиян Саури, Хасан Басри жана башка көп табииндер, Абу Ханифа, Имам Ахмад, Имам Шафи, Имам Малик, Бухари, Муслим, Абу Дауд, кандай деген имамдар өткөн да чындыгында. Сахабалардан кийин ушундай бир илимдүү, такыба имамдар өткөн да. Заман өткөн сайын илим азая берген да. Илимдүүлөр азая берип, ошентип мына биздин заман келип отурат да. Биз мурункудай бир ыйманыбыз, мурунку илимелериндей, сахабалардай ыйманыбыз жогору эмес. Жана ибадатты да алардай кыла албайт экенбиз да. Такыбачылыгыбыз, Аллахтан болгон коркубуз, Аллахка болгон сүйүүбүз такыр башка да, айырмасы бар да. Бирок ошого карабастан биз иншалла аракет кылабыз. Мына ошондуктан мурунку өткөн имамдар ошолунус менен күчтүү болгон да. Азыр биз күчтүүлүгүбүз эмнеге байланыштуу экен биздин? Аллахка келтирген ыйманыбызга бар жараша жана кылган амалыбызга жараша экен да. Бир сөз менен айтканда. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн заманында сөз түрдө кийин келе турган үммөттөр туурасында жана алардын абалдары, кандай фитналар болору пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачык айтып койгон да. Мисалы, Саубандан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Юшикул умаму ан тадаа алейкум кама тадаа акалату ила qas'atiha." Астында идиште турган тамакка башкаларды келгиле деп, башка жамааттарды ошол тамакты жегиле деп чакырган сыяктуу. Ошондой бир заман келет. Ошол учурда мусулмандын душмандары мусулмандарды жок кылыш үчүн, мусулмандарды өлтүрүш үчүн мусулмандардын терегине мусулмандарга каршы бири-бирин чакырат дейт да. Карагыла хадисте. Эмне дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мисал келтирип атат. Бир адамдын астында тамагы бар, өзү жалгыз. Бирок башка адамдарды келгиле, могу тамактан жегиле деп көптөгөн адамдар чакырган сыяктуу ошондой бир учур келет. Ошол учурда мусулмандардын душмандары дейт.
Мусулмандарды өлтүрүш үчүн башка адамдарды, мусулмандардын тегерегине мусулмандарды жок кылуу үчүн жыйналышат дейт да. Субханалла, караңыздар. Сурап аткан бир сахаба айтат: "Ва мин қиллатин нахну яумаизин", о Аллахтын элчиси, биз ошол учурда эмне аябай аз болобузбу дейт. Себеби баягы суроодон кийин сахабаларга ушундай суроо туулду да. Себеби мусулмандардын тегерегинде мусулмандарды өлтүрүү үчүн ар бир ыймансыз адамдар жыйналып аткан болгон болсо, анда бирден эле ушундай суроо келет да. Анда мусулмандар азбы депчи? Деп сураса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип атат: "Бал антум яума изин касирун" дейт. Жок дейт. Тескерисинче силер аябай көп болосуңар дейт. Каралы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ооба, силер аз болосуңар, ошон үчүн душманыңар силерди өлтүрүш үчүн силердин тегереңерге жыйналат" деп айткан жок. Тескерисинче силер аябай көп болосуңар дейт. "Валакиннакум гусаун ка гусайс сайли" дейт. Баягы мисал келтирип атат пайгамбарыбыз. Мусулмандар көп, бирок көп болгон менен алсыздыгынын туурасында мисал келтирип атат. Силер ушундай болосуңар дейт. Селдин үстүндө көбү болот го. Дал ошондой сыяктуу алсыз болосуңар дейт. Акыйкатында силер алсызсыңар дейт. Ар бирибизге тиешелүү. Көпсүңөр дейт. Бирок силер өтө алыс болосуңар дейт. Азыр мусулмандар көппү эмеспи? Мусулмандар көп, машалла. Жер бетинде 1,5 миллиард мусулман бар дейт. Хадистин уланысына карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Вала янзи'анналлаху мин судури адуикумул махабата". Ошол учурда силерден дейт. Силер алыс болгон себеңерден, силердин душманыңардын жүрөгүнөн Аллах Таала силерден болгон коркууну алып коет дейт. Каралы. Мусулмандар алыс болгон учурда Аллах Таала мусулмандардын душмандарын жүрөгүнөн мусулмандардан болгон коркууну Аллах Таала алып кеткен. А бирок тескерисинче пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда билесиңерби? Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабалар ушундай ыйманында, ибадатында күчтүү болгон себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам душмандарынын жүрөгүнө Аллах Таала алыстан корку салып койгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам же болбосо сахабалар келатат дегенде алардын жүрөгү чөтөн болгон да. Себеби ушунчалык мусулмандар ыйманында, ибадатында айткан сөзүндө күчтүү, кубаттуу болгон себебинен Аллах Таала эмнеге буйруса ошону аткарып, эмнерден кайтарса ошол нерсени кайтарган себебинен ушундай күчтүү болгон да. Ошол себебинен хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын душмандарына алыстан жүрөктөрүнө корку салып койгон да. Мусулмандар дегенде жер бетиндеги ыймансыз адамдар титирей турган болгон да. Титирей турган болгон. Bir сахаба барып бир топ адамдарды ыйманга алып келе турган заман болгон да. Эшек менен же ат менен барып масын чечип койгон да сахабалар. Жамаатчы кийимдер кийип барып. Көрдүңүзбү? Хадистин уланысында "Вала яхсифаналлаху фи кулубикумул вахна" дейт. Мына ошол учурда дейт, Аллах Таала силердин жүрөгүңөргө вахын салып коет. Вахын деген алсыздык берип коет дейт. Ошондо баягы сахаба: "О Аллахтын элчиси, алсыз дегенде эмне нерседен алсызбыз биз?" деп кайта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сураса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Хуббуд дуnya ва карахиятул маут" дейт. Дүйнөнү сүйүү жана өлүмдү жек көрүү болгону себептен дейт. Hadis Abu Davud'da келет 4297 номерде, хадисте Албани жана башка мухаддистер сахиhlешкен хадис, маруф белгилүү. Эми ошол заманда келечектен сүйлөп атат да пайгамбарыбызчы. Ошол келечекте келе турган мусулмандардын жүрөгүндө алсыздык болот экен. Ошол алсыздык эмне себептен болот экен? Дүйнөнү сүйүп, өлүмдү жек көргөн сенен. Азыр караңыздар. Азыр караңыздар, адамдардын бардыгын караңыздар.
ыйман келтиргени деле, ыйман келтирбегени деле. Аялы деле, эркеги деле, кичинеси деле, чоңу деле бардыгы. Негиз максат эмне? Дүйнөгө жетүү. Ал мейл ал адал жол менен болобу, мейл ал арам жол менен болобу, бирөөдү өлтүрүү менен болобу, же бирөөдү эмне орутуу менен болобу. Айырмасы жок. Эптеп акча табыш керек болду. Өлбөш үчүн бардык нерсеге даяр. Кичине жүрөгү иче карынан кичине башкача кыймылдап коймосо, больницаны көздөп жүрөт. Эмне үчүн? Эртең өлүп калбайын дейт да. Дүйнөнү ушундай сүйүп калат экенбиз да. Өлүмдөн ушундай коркуп калат экенбиз да. Мурунку өткөн сахабалар, субханалла, алар дүйнөнү сүйбөгөн. Алар Аллах Таала буйруган нерсени ушундай аткарып, кайтарган нерсесинен ушундай каткан себебинен жөө жүрсө дагы, ачка болсо дагы, кийими жыртык жаманчы болсо дагы, эң биринчи орунга Аллах Тааланын буйругун коюп койгон. Аллах Тааланын буйругу толук аткарылмайынча башка нерсеге көңүл бурбаган. Мына ошон үчүн Аллах Таала аларга ыраазы болуп, мына ошондой эң кымбат болгон аларга эмне? Кубаттуулукту, күчтүүлүктү, ыззаттуулукту берип койгон экен. Биз азыр курсаң ток, кийимиң машаалла, мингениң де сөз жок, жашаганың элдин баары кызыгат, жашаган үйүңө. Бирок душмандан корккондо батпаган тешикке кирип кетейин дейсиң да. Эмне үчүн? Себеби өзүбүздү өзүбүз коруп атабыз да. Эмне себептен? Динден бет буруп атабыз. Динди таштап койдук. Аллах Тааланын буйруган парыздары, важиптери, сүннөттөрү калды. Арам нерселерди азыр айтпай эле коелу. Четинен кармап туруп даракты силке турган болгон болсоң, ширктер, бидаттар, күнөөлөр күгүлүп чөт да. Ширк ушундай тарады. Бидат ушундай тарады. Күнөө бизге, арам нерселер бизге азыр адалдай болуп калды. Мурун сахабалар бир аялдын жүзүн көргөндө, же бир уяттуу жерин көргөндө, имам Шафии рахимахуллахдан асар келет го, бирөөнүн ширагын көрүп алып, көзү илинип калып, ошол себебинен эмне? Менин жаттоом төмөндөп кетти айткан да. Ошон үчүн көп азабын тарткан да ошонун. Зейин алыс болчу. Аллахтан көптөгөн тооларды алган. Биздики кандай деңгээлде? Адам өзүнүн оорусун, диагнозун туура билсе, ошонун эмне? Дарысында туура табат да. Ал эми оорунун диагнозун туура койбосо врач, ал ооруну кандай нерселер менен дарылаба, ал айыкпайт да. Ошон үчүн биздин алсыздыгыбыз эмне деген суроого Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берип койгон экен да. Диагноз эмне экен? Диагнозу биз Аллах Тааланын Куранын, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн көп маани бербей артка таштап коюп туруп, өзүбүздүн дүйнөгө болгон сүйүүбүздү баарынан жогору койгон экенбиз да. Өзүң сынап көр. Базарда отурасың, азан айтылды. Бияктан бир оптом клиент келди. Сен үчүн кайсысы жакшы? Жана клиент өзү көп келе бербейт. Бир жумада бир келет. Машалла, сен намазыңды каза кылмак түгүл, такыр таштап койгонго даяр болушуң мүмкүн да. Андан кийин хадисте, Абдулла ибн Омардан келген хадисте, Самиету Расулаллах саллаллаху алейхи вассалам якул, мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды уктум, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Иза табаятум бил ина, эгер силер ина деген соданын бир түрү бар. Соданын риба түрүнө ечи турган болгон болсоңор, ва ахастум азнабал бакар,
жана уйдун артынан түшө турган болгон болсоңор, эми билесиңер, мурунку учурда трактор деген болгон, билесиңер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи заманында адамдар уйдун артына соко деп койчу, сокону илип коюп, уйларды тарттырып, мына ошентип арпаны, будайды ошентип эгишчи да. Эми пайгамбар айтып атат, силер риба сооданын артынан ээрчи турган болгон болсоңор, жана уйдун артынан түшө турган болгон болсоңор, куйругун кармап дейт да. Варадитум бизара, жана дыйканчылык эгүүгө разы болуп, ошол менен алек боло турган болгон болсоңор дейт. Жана ошондо тарактумул жихада, Аллах жолунда күрөшүүнү таштай турган болгон болсоңор, саллаталлаху алейкум зуллан, Аллах Таала силерге ошондо бир кордукту берип коет дейт. Кордукту силердин үстүңөргө коюп коет дейт. Ла янжиху хатта таржу ила диникум. Ошол нерсени, кордукту силердин үстүңөрдөн албайт дейт. Качанга чейин? Силер Аллах Тааланын динине толук кайтмайынча дейт. Караңыз, урматтуу туугандар. Хадис Абу Давудта келет, 3462 номерде. Хадисти Ахли Сүннат алымдар Ибн Баз, Альбани жана башка хадистер сах дешкен. Каралы. Бул хадистерде эмне дейт? Биринчи келген бул хадисте нерсе риба. Мына азыр карагыла, Кыргызстанда кайсы гана банк болбосун, бардыгы эмне? Риба менен эмне алат? Мамил алышат да. Бүттүгүндө процент бар. Бүттүгүндө процент бар. Ал эми процент шариатта орду, күнөөсү аябай чоң. Аябай чоң, оңой нерсе эмес. Абдулла ибн Ханзала деген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: кимде ким билип туруп риба менен, тактап айтканда, процент берип, процент алып, ошо риба менен айланыша турган болгон болсо, мамиле кыла турган болгон болсо, ошонун күнөөсү дейт 36 жолу зина кылгандын күнөөсүнөн да оор дейт. Каралы. 36 жолу зина кылган күнөөсү бар го. Бир эле жолу зина кылсаң, ошонун күнөөсү эмне? Эгер үйлөнгөн болгон болсоң, шариатта таш бараң кылбы. Ал эми бойдок болгон болсоң, ал дүрөк урулат. Бирок бир эле жолу риба менен, процент менен сен айланышың дейт. Бунун күнөөсү 36 жолу зина кылгандан дагы оо дейт Аллахтын астында. Хадис Ахмадта келет. 21957 номерде хадис сахih. Экинчиси баягы элемне уйдун артына түшүү. Эми азыркы учурда албетте уй менен эч ким жер айдабайт. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам максат кылып аткан нерсеси ал эмне? Ал дүйнө менен алектенүү, дүйнөнүн артынан түшүү, дүйнөнү куалоо. Жалпы мусулмандар дүйнөнү куалап кеттикпи? Мына ошон үчүн Аллах Таала биздин үстүбүзгө мына ошондой бир кордукту коюп койгон да. Ошону берип койгон бизге. Эми ушул кордукту Аллах Таала бизден албайт экен качанга чейин? Биз Аллах Таала түшүргөн Куран менен сүннөткө толук кайтмайынча. Ошон үчүн Аллах Таала Мухаммад сүрөсүнүн 7-аятында Я юхаллазина аману ин тансуруллаха янсуркум дейт. О иман келтирген момундар дейт. Эгер силер Аллах Таалага жардам берсеңер, Аллах Таала силерге жардам берет. Ва юсаббит акдамакум, жана силердин кадамыңарды өзүнүн дининде бекемдейт дейт. Өзүнүн дининде бекемдейт дейт. Эми буну алымдар айтат, Аллах Таалага жардам берсең, Аллах Таала силерге жардам берет дегенде, Аллах Таала мусулмандардын эч бир жардамына муктаж эмес дейт. Аллах Таала мусулмандардын акчасына, дүйнөсүнө жана башка нерсене муктаж эмес дейт. Аллах Таала мусулмандарга күч бере турган болгон болсо, душмандарына каршы кубат берип, душмандарын жеңүүнү кааласа, Аллах Таала аз эле мусулмандар менен жеңип койгонго кудуреттүү. Аллах Таала жадагасы эч кандай мусулмандардын күчү жок эле өзү эле таркалап коет. Тура отура эмеспи? Бирок деген Аллах Таала барлык нерсени эмне койгон? Себеп койгон. Себеп койгон. Бул жерде аяттын маанисин Шаалбан айтат. Аллах Таалага жардам берсеңер, Аллах Таала силерге жардам берет деген мааниси. Силер эгер Аллах Тааланын буйруган буйруктарын аткара турган болгон болсоңор, мына ошондо Аллах Таала силердин кылган амалыңарга ыраазы болуп, силерге жардам берет дейт.
Азыр мусулмандарды караңыздар, субханалла, ушундай таң каласың. Ушундай биз динди артка таштап койдук. Жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, Абу Саид Худриден, силер ушундай бир өзүңөрдөн алгачкы өткөн коомдорго ушундай бир катуу эркексиңер, эгер дейт, алар дейт, кескелдириктин ийинине кирсе, силер да ошолордун артынан киресиңер дейт. Ошондо сахаба, Аллахтын элчиси, бизден алгачкы коомдор Яхуд менен христиандарбы десе, анан ким дейт? Каралы, хадис Бухариде келет. Мына азыр караңыздар, мен мусулманмын деген мусулман адамдардын балдары, кыздары, жалпы эле мусулмандар азыр ошол яхудтарга, христиандарга ушундай ээрчип атабыз да. Алар чачын кыскарса, кандай прическа койсо, биз дал ошондой коюш керек да. Кичине мындай окшоштурбай койсоң, нааразы болуп, чач кыскарткан адам менен урушат. Ал кандай кийим кийсе, дал ошондой кийим кетти. Шымын чөлбүрөтүп сүйрөсө, шымын кыскартып койсоң, сага нааразы болуп өлтүрөнгө даяр да. Сөзсүз түрдө ал дагы эмне? Сүйрөлгөн, артында авраты ачылган шымды кийиш керек да. Ал кандай тамак жесе, жана кандай сусундук ичсе, ошого чейин ээрчийбиз да. Карагыла, ушундай бир. Алардын баары кимдер? Алардын баары эмне? Мусулмандардын душмандары. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте эмне айтат? Силер ушундай катуу ээрчисиңер, эгер алар дейт, кескелдириктин ийинине кирсе, силер да киресиңер дейт да. Бул жерден эми пайгамбарыбыздын айтып аткан максаты ушундай катуу ээрчисиңер да. Алар эмне кылбасын, силер да ошону кыласыңар дейт да. Карагыла. Ким кандай телефон көтөрөт экен, ошондой телефон алыш керек. Ким кандай суу ичет, сусундук ичет, кандай тамеки чегет, кандай арак ичет, кандай унаа айдайт, бүттүгүнө чейин биле артын ээрчисиң да. Бул эмне, урматтуугандар? Анан бир мусулман өлкөсүнө бир мусулмандардын душмандары болгон кол салып, талкалап өлтүрүп атса, мусулмандар эмне үчүн алсызбыз биз? Мусулмандар эмне үчүн биз аларга каршы тура албайбыз дейсиң. Тура албайсың да. Өзүң ошолорго окшошуп ширк кылып жүргөн болгон болсоң, Аллах Таала буйруган намазды окубай жүргөн болгон болсоң, Аллах Таала буйруган зекетти бербей жүргөн болгон болсоң, сараңды кылып, канча деген туугандарыбыз бар, зекет бере тургандай акчасы бар, зекет бербейт. Өмүрүндө зекет бербеген туугандар бар. Бирок азыр ушул Палестинанын учурунда, ой, мусулмандар эмне үчүн биз алсызбыз дейт да. Өз намаз окубайт. Ыймандын эмне экенин билбеген, исламдын эмне экенин билбеген, андай сүйлөбөш керек да. Карагыла, азыр биздин субхана ушундай деңгээлге түшүп калдык. Карапайымдардын бизде жөн гана мен мусулманмын же мусулмандын баласымын же мусулман жерде жашайм деген сөз бар да. Болбосо ширктин түрүн кылат, бидаттын түрүн кылат. Эми орустардан айырмасы Кыргызстанда жашаганы, анан мен мусулманмын деп айткан эле да. Болбосо ошол орустар ичкен аракты ичет. Орустар жеген чочкону саласын өлө жейт. Ошол ыймансыз адамдар кылган зинаны кылат. Процент менен айланышат. Субханалла, айтпай эле коелу. Өтө көп десең кылат да. Ошол орустан айырмасы жанагы эле да. Жада калса аракты ушундай ичкендиктен кээ бир орустар таң калып калышы мүмкүн да. Ушундайда арак ичкен адам биринчи жолу көрдүм деп, кыргыздардын арак ичкенин көрүп, орустар таң калышы мүмкүн да. Анан биз качан күчтүү болобуз деп ушуну коебуз да.
урматтуу туугандар, мондай жол менен кетсек, биз эч качан күчтүү болбойбуз. Эч качан иззаттуу, кубаттуу боло албайбыз. Себеби бунун баары кимдин колунда? Аллах Тааланын колунда да. Аллах Таала ар бир нерсени себепке байлап койгон. Сен себебин кыл, биз жалпы мусулмандар себебин кылайык. Аллах Таала түшүргөн Куранды бекем кармайык, хадисти бекем кармайык, буйруктарын баарын аткарайлык. Иншалла ана Аллах Таала сөз берет, бербей койбойт аны. Себеби жок эле сүйлөй бергенде болбойт. Себеби бир арабтарда бир ушундай сөз бар. Инна сафината ла тажри аля ябасин дегенче. Кеме эч качан кургак жерде жүрбөйт деген сөз бар арабтарда. Бул менен арабтар эмнени айткысы келет? Бул менен сен себеп кылбай туруп башка нерсени үмүттөнбө дейт да. Себеби кеме жасадыңбы? Кеме жүрүш үчүн сөз түрдө кемени каяка апарышың керек? Деңизге, суунун үстүнө алып барышың керек. Анан иншалла сенин кемең жүрөт. Ал эми таштак жерге коюп кемени качан жүрөт деп отура берген болбойт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бизде көпчүлүк карапайымдын арасында эмне болуп калды? Ушул гана да. Тилибизде гана. Ошон үчүн мусулмандар бир гана тилинде эмес, амалы менен жана жүрөгү менен ошол нерсени көрсөтүш керек да. Ошол нерсени көргөзүш керек. Аллах Таала инналлаха ла югайру ма би кавмин хатта югайру ма би анфусихим дейт. Аллах Таала Куранда коом өзүн өзгөртмөйүнчө Аллах Таала аны эч качан өзгөртпөйт дейт. Ошон үчүн биз өзүбүздү биринчи өзгөртөйлү. Өзүбүздү биринчи өзүбүздүн хавабызды, нафсыбызды, каалообузду бардыгын эмнеге туура келтирели? Куран менен Суннага. Анан иншалла Аллах Таала бизди өзгөртөт да. Ал эми өзү өзгөрүлбөй туруп эле өзгөрүүнү үмүт кылган болбойт да. Биринчи өзү себебин кылыш керек да. Себебин кылыш керек. Ошон үчүн азыркы учурда мисалы кээ бир туугандар чыгып атпайбы? Мисалы азыр Палестинада еврейлер мусулмандарды четинен кырып атат, турап отура эмеспи? Аялдарын, жаш балдарды көрсөң, субханалла, тили чыга элек балдар. Жаш өзүңдүн кызыңа ошондой бирөө мамиле кылса, биз кандай деңгээлде болор элек, аны элестете албайбыз да. Бир ошол жакта бир тууганыбыз биздин баягы кандаш эмес, диндеш, кандаштан дагы диндеш болгон, кандаштан дагы жогору болгон диндеш туугандарыбыз аялдар каза болуп атат. Эркектер каза болуп атат. Кордук көрүп атат чындыгында. Аларга биз дуа кылыш керек. Азыр колубуздан келген нерсе дуа да. Эң чоң нерсе бул дуа кылуу аларга. Ал эми бир түз жол менен анык жете турган жол бар болгон болсо, акчалай, сен акчаны берген акчаң чын эле аларга жете тургандай күмөнсүз жол болмосо, акчалай жардам берүү дагы эмне? Бул шариатта жакшы амалдардан да. Себеби алар бардык нерсеге муктаж болуп турат да. Бирок эми кээ бир туугандар бар да, ушундай Палестина кыйналып атканда интернетте отуруп эле эмне үчүн мусулмандар чыгып согушпайт? Көптөгөн араб өлкөлөрү бар деп айткандар бар да. Көптөгөн араб өлкөлөрү бар. Алар эмне үчүн бир үндөп койбойт, же болбосо бирдеке деп койбойт депчи? Албетте мусулмандар көп. Бирок мусулмандар көп болгон менен санында гана. Ал эми бирок исламда мусулмандар кандай болуш керек? Качан күчтүү болот? Биринчиден ыйманы менен. Ыйманы менен. Ал эми анан экинчиси эмне? Курал жарагы менен да. Ал эми мусулмандын ыйманы төмөн болгон болсо, колунда курал жарак жок болгон болсо, анда душманы күчтүү болуп турган учурда мусулман адам күчтүү душманына кол салбашы керек. Шариатта ушундай да. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондо Меккеде мусулмандар алыс болгон. Билесиздерби? Мусулмандар алыс болгон себебинен Мекке мушриктери мусулмандарга кол салган, өлтүргөн, тебелеген, жанчыган, билесиздер, а? Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды Хабашага, Нажашиге жана башка жактарга эмне хижра кылышка буйруган. Саламатта болуш үчүн. Алыс болгон. Меккеде канча жыл болду пайгамбарыбыз? 13 жыл болгон. 13 жыл пайгамбарыбыз салсам тавхидке чакырган, адамдарды ыйманга чакырган, исламга тавхидке чакырып, тавхидти исламды түшүндүргөн да.
жада калса Мединага хижра кылып көчүп келгенден кийин да пайгамбар салам бирден эмне Мекке муштерине кол салган эмес. Мадинага келгенден канча жылдан кийин хижранын 8-жылы Мекке ачылган, билесиңерби? Ошол жылдары Мекке ачылган. Ошого чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне болгон? Мусулмандар алыс болгон. Душмандар менен күрөшпеген пайгамбарыбыз. Анан кийин мусулмандар күчөйгөндөн кийин, күчтөнгөндөн кийин анан кийин Мекке муштери менен согушуп, анан Меккени ачкан да. Ошон үчүн азыркы учурда биз мусулмандар өтө алсызбыз. Албетте көппүз, бирок алсызбыз. Ошон үчүн кыйкырбаш керек. Себеби азыр бир араб өлкөсү Израилге каршы ок ата турган болгон болсо, Израиль өлкөсүндө бар курал жарактар көп деген араб өлкөлөрүндө жок да. Билесиздер ошону? Ошон үчүн Шейх Усеймин рахимахулла айтканда өзүнүн заманында бул Палестина проблемасы бүгүн же кече башталган жок да. Бул башталганы көп жыл болгон да. Көп жылдан бери ушинтип согушуп, кайта токтоп, кайта согушуп, кайта токтоп келатат да. Анан Шейх Усеймин суралган айтканда, биздин мусулмандардын колунда курал жарак биздин душманыбыздын алдында курал жарактын астында бычактай эле болуп калат деген да. Сен кантип душманың автоматтары менен турса, сен бычак менен чыксаң, сени сырттан көргөн адам бул орукчан экен деп ойлойт да. Душманга жетпей өлкө төресиң да. Ошон үчүн мусулмандар азыр ыйман жагынан дагы жана курал жарак жагынан дагы эмне алсызбыз. Ошон үчүн жөн эле баягы кээ бир мусулман өлкөлөрүн жек көрө бербеш керек. Биринчи күчтүүлүктү биз баягы кээ бир туугандар ой баланча мусулман падышалары каякта деп падышаларды, президенттерди ушундай жек көрүп атпайбы? Эмне бул баланча мусулман падышасы эмне үчүн учпай отурат? Кыргызстандын падышасы эмне кылып атат? Же тиги падыша эмне кылып атат? Же Саудиянын падышасы эмне кылып отурат? Сүйлөбөйбү, чыкпайбы депчи? Ооба, алардын да ыйманы төмөн болсо дагы, алардын да жүрөгү биздин жүрөк ооругандай эле ооруп турат. Биздин жүрөк сыздагандай эле алардын жүрөгү да сыздап турат. Хадисте келгендей биз алыс болуп турабыз, урматтуугандар. Алыс болуп турабыз. Эгер кичине динди түшүнгөн биздин деңгээлибиз ушундай болгон болсо, динди такыр түшүнбөгөн адамдардын деңгээлдери эмне деп ойлойсуң? Ошон үчүн урматтуугандар, биз алсыздыкты башчылардан эмес, өзүбүздөн көрүш керек. Себеби башчылардын алсыздыгы алар биздин алсыздыгыбыз да. Себеби башчылар кимден болот? Башчылар ал карапайым адамдан болот да. Ошон үчүн Аллах Таала эмне деген? Куранда Ан'ам сүрөсүнүн 129-аятында мындай деп атат. Ва казалика нуалли бa'да залимина бa'дан бима кану яксибун. Биз залым адамдарды залымдарга кылган күнөөлөрү себептен бири-бирине башчы кылып коебуз деген. Субханалла. Кылган күнөөлөрү себептен залым адамдарды бири-бирине башчы кылып коебуз деген. Карапайым адамдар адилеттүү, таква, соль адам болгон болсо, ошонун арасынан эң жакшы эмне болот? Падыша болот. Ал эми бузуку, фасык, залым болгон болсо, ал башчы асмандан түшпөйт да. Каяктан чыгат? Ошол адамдын, ошол эле улуттун, ошол эле элдин арасынан бирөө чыгат да, мына ошол башчы болот да. Себеби Аллах Таала Куранда кылган амалдарын күнөөсү себебинен биз бузукуларды бири-бирине башчы кылып койсойт да. Ошон үчүн эч качан башчыларды сөкпөш керек. Себеби алар биздин амалдарыбыздын натыйжасы. Ошон үчүн алгачкы өткөн алымдар мындай деп айткан да. Амалукум уммалукум деген да. Силердин амалыңар ал силердин башчыңар деген да. Себеби биздин амалыбыз кандай болгон болсо, ошого жараша Аллах Таала башчы кылып койгон да. Эгер карапайым элдин амалы жакшы болгон болсо, ага Аллах Таала жакшы падыша берет экен да. Ал эми карапайым күнөөкөр, зина тараган, бузукулук тараган, процент тараган, жана ушундай Аллах Таала Куранда, сүннөттө
кайтарган нерселердин баары тараган жер болгон болсо, анда Аллах Таала ошого жараша эмне бузуку падыша берет экен. Ошон үчүн алгач өткөн имамдардан бири мындай деп болчу экен да. Аллахумма ла тусаллит алейна би зунубина мен ла ярхамуна. О Аллахым, биздин күнөөбүз себептен бизге эч кандай райым кылбаган башчыны кыла көрбөй деп болчу экен да мурункулар. Себеп билген да алар өздөрүнүн кылган күнөөлөрү себебинен башчылар тандаларынча. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз шариатты туура билиш керек да. Туура билиш керек. Ошон үчүн Шейх Фаузандан суралат да. Азыркы мусулмандардын алсыздыгы эмне себептен, ошол падышалардын алыс болгон себебинен мусулмандар дагы алыс болуп атабы деп сураганда, Шейх Солих Фаузан мындай деп жооп берип атат да. Мусулмандардын алыс болгонунун себеби ал ошол мусулмандар дейт да. Карагыла. Мусулмандардын алыс болгон себеби падышалар эмес, мусулмандар өздөрү дейт да. Эмнеге дегенде себалар эмне? Аллах Таала буйруган нерсени таштап коюшту дейт да. Аллах Таала кайтарган нерсеге батып алышты дейт. Аллах Таала буйруган тавхидти карманбайт, сүннөттү карманышпайт, жана жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарышпайт. Мына ошол себептен ошондой төмөн деңгээлге түшүп калды дейт да. Шейх Солих Фаузан карагыла. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бардыгыбыз күчтүүлүктү, заттуулукту эмне? Падышадан эмес, өзүбүздөн башташ керек да. Өзүбүз күчтүү болгон болсок, сөзсүз түрдө биздин падышабыз дагы күчтүү болот да. Күчтүү болот. Өзүбүздүн деңгээлибизди карап көрөлү. Биз Курандагы көптөгөн аятты окубай эле коелу. Себеби азыр динибиз ушундай бир деңгээлге келип калды биздин. Куран элдердин түшүнүгүндө адам өлгөндө эле колдоно турган бир нерсе айланып калды. Куран негизи кимдерге түшүрүлгөн эле? Өлүктөргөбү же тирүүлөргөбү? Куран негизи тирүүлөргө түшүрүлгөн эле. Фатихадан баштап эң акыркы сүрө Наска чейин кимдерге тиешелүү? Тирүүлөргө тиешелүү. Ва акимис сола, намазыңарды тургузгула, ва абудуллаха, Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынгыла, ва ла тақрабу зина, зинага жакындабагыла. Аллах Таала силерге аракты арам кылды. Аялыңардын этеккири келгенде ага жакындабагыла. Жана башка аяттарды окуй берсек, бардыгы эмне? Тирүүлөргө тиешелүү. Ва бирок адамдардын түшүнүгүндө ошол Куранды бул Аллах Таала өлүктөргө эле түшүргөн деген түшүнүк бар да бизде. Кээ бир адамдар Куранды алат дагы дуалга келип коет болду. Качан бир чаң басканда 2-3 айда бир жашынакай курак трапка менен жашынакай сүртүп коет да кайта коюп коет болду. Ошол бүттү. Ыйман ушул бизде. Исламдагы деңгээл ушундай. Эми албетте баарында эмес. Көпчүлүк карапайым адамдарда ушундай. Бирок Куран деген бул адам баласы балаатка жеткенден баштап, же андан да мурун адам төрөлгөндөн баштап кабырга киргенге чейин жашай турган китеби да. Ар бир кыймыл аракети, ишенген ишеними, сүйлөгөн сөзү, кылган иши, бардыгы эмне? Ошол Куранга дал келиши керек эле. Куран кайтарган ишенимден кайтыш керек. Куран кайтарган сөздү сүйлөбүш керек. Куран кайтарган амалды жасабыш керек эле. Куран каякта, биз каяктабыз. Куран буйруган нерсе башка өрөөндө, биз мусулманбыз деп коюп туруп башка өрөөндө жүрөбүз да. Эми биз жалпы Куранды окуш мүмкүн эмес. Эми азыр да, негизи окуй беребиз го. Бирок Куранда Аллах Таала Муъминин сүрөсүндө момундарды сифаттаган. Ошо 5-6 эле аятты окуйлу, анан өзүбүздүн ким экенибизди түшүнөбүз деп ойлойм да. Ошол 5 аятта биз дал келебизби, дал келбейбизби? Аллах Таала Куранда Муъминун деген сүрөнү түшүргөн. Ошол сүрөнү карай турган болгон болсок, эң башындагы 5-6 аятты окуйлу иншалла. Кад афлахал муъминун дейт. Чындыгында момундар ийгиликке жетишти дейт. Эми кандай момундар экенин Аллах Таала кийинки аяттарда баяндайт.
Экинчи аятта ошол ийгиликке жеткен момундардын биринчи сыфатын айтат да. Аллазина хум фи салатихим хашиун дейт. Биринчи сыфаты алар намаз окушканда ушундай Аллахтан корккон абалда хошу менен окушат дейт. Биринчи момундардын сыфаты экен. Эми караңыздар, азыр биз намаз окуганда мечитке кирип көрүңүз. Адамдардын баары хушу менен Аллахтан корккон абалда хушу менен намаз окуп атабы? Ушинтип окуп атабы? Биз окуган адамдар жөн эле коелу. Өзү негизи 1000 адамдан саналуу адам келип, бир айылдан 10 адам же 15 адам келип мечитте окуйбуз. Ошонун өздөрү айылдын каймагы, айылдын сары майы дейбизби, тыбыты дейбизби, ошолордун окуп аткан намаздарын көрөйлү. Хушу менен окуйбу? Эми арасында бир айылда же бир шаардагы бир мечиттеги 50 адам же 20 адамдын арасында бирөө экөө болушу мүмкүн. Хушу менен окуган. А бирок көпчүлүгү хушу менен окуй эле да. Намазга кирип атканда намазга кирип атканын билет. Анан имам салам бергенден кийин намаздан чыгып атканын билет да. Ага чейин ошол намазында туруп алып бизнесин кылышы мүмкүн да. А бул жерде хадисте эмне дейт? Намазда тургандар деген жок. Алар намаз окуганда намаздарын хушу менен окугандар дейт. Намазда тургандар дегенде алхамдулилла баарыбыз кирмекпиз да азырчы. Себеби баарыбыз намазда турабыз да. Бирок бул жерде намазда тургандар деген жок. Намаздарын хушу менен окугандар дейт да. Эми биз жок дебейбиз хушу менен окуган адамдарды. Иншалла бар. Бирок 100 адамдан 2-3, 5-6 болушу мүмкүн. Бирок бул деген көп деген сөз эмес да, тура эмеспи? Бул деген 2-3% болуп атпайбы? 100 адамдан 2-3 адам хушу менен намаз окуганы бул деген жок деген болуп атпайбы? Албетте 50 адамдын 25-и хушу менен окуган болгон болсо, же 50 адамдын 40-ы хушу менен окуган болсо, машалла 70-80% хушу менен окуп атат. Алхамдулилла деп биз ушун иншалла ушул аятка кирмекпиз да. Бирок 50 адамдан 2-3 адамдын хушу менен намаз окуганы бул деген азыркы учурда хушу менен окуган адамдар биз такыр жок дейбиз, бар бирок аз да. А бул жерде Аллах Таала алар намаз окуганда хушу менен окушат деп жалпы бардык момундар айтып атат да. А биз жалпы момундар андай болбой атпайлыбы? Экинчи аят. Валлазина хум анил лагви муридун дейт. Алар дейт оюндардан, пайдасыз сөздөрдөн бет бурушат дейт. Азыр биз пайдасыз сөздөн, оюн, күлкү, шаттыктан бет буруп жүрөбүзбү? Жок. Тескеринче телефонго кирип алып, бирөөдө шылыңдаса, ошо менен кошо шылыңдашып, ага жардам берип, аны таратып коюп, музыканы угуп, тамаша деген бар, прикол деген бар, анекдот деген нерселер бар. Ошолордон башы чыкпай жүргөн туугандар бар, урматтуу туугандар. Каралы. Үчүнчүсүн өтөйлү. Валлазина хум лизакати фаилун. Алар зекеттерин толугу менен беришет дейт. Кемитпестен зекетин уа келди, тезинен беришет дейт. Эми зекет ээлери негизи аз, акчалуулар гана берет. Ошондуктан ошол акчалуулар зекетин уа келгенде тезинен берип ата берген жокпу? Алхамдулилла зекетти бергендер көп. Бирок ошо менен кошо бербегендер андан да көп да. Турабы? Андан да көп. Үчүнчүсүндө дагы маселебиз бар экен да. Үчүнчү аятта да, үчүнчү сифатта да маселебиз бар экен. Төртүнчү аятка өтөлү. Валлазина хум ли фуружихим хафизун дейт да. Алар өздөрүн эркектер эркектик мүчөсүн, аялдар аялдык мүчөсүн сактагандар дейт да. Тактап атканда өзүнүн эркек болсо өзүнүн келинчеги менен гана, аял болсо өзүнүн жолдошу менен гана, же болсо күң деген нерсе болгон болсо күңү менен гана кошулат экен дагы, андан башка эч кандай зинага барбай, Аллах Таала берген мүчөсүн Аллах Таала кандай буйруган болгон болсо, дал ошондой сактагандар экен. Каралы. Азыр бизде ушундай тарады да. Зина жөн гана тарабастан, азыр зина мындай адам менен адам учашат го, ошондой эле болуп калды. Жада калса, кээ бир
интернетте кээ бир эмелер бар, түз эфирде зина кылабыз деп чакыргандар бар. Урматтуу туугандар, ошону баардыгыбыз кайтарыш керек. Аны бир адам колунан келбейт. Баардыгы ошону кайтарып, карындаш болсо карындашыбыз, тууганыбыз болсо тууганыбыз бүттүгүн кайтарыш керек, урматтуу туугандар. Эгер биз жакшылыкка чакырып жамааттан кайтармайынча, биздин кылган дуаларыбыз хадисте келгенде кабыл болбойт, урматтуу туугандар. 4-нчү аятта дагы маселебиз бар экен. 4 аятты окуп коеюн, нар жагын окуп эле коеюн. Курандан 4 аят алганда эле өзүбүздүн ким экенибизди билдик да. Аллах Таала ушул алгачкы 4 аятында момундардын сифатын айтып атат. Бирок ошол сифат бизде барбы, жокпу деген маселеде биз ойлонуп калып атабыз да. Ушунчалык төмөн деңгээлге түшүп кеттик, урматтуу, өтө төмөн деңгээлге түшүп кеттик. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу такыр калбай калды биздечи. Баарыңар аялдай, кичиси кичидөй, чоңу чоңдой баардыгыбыз жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууга анык билген нерселер бизге. Албетте илим ээлери келе турган маселеге кирбешибиз керек, албетте. Бирок зинадан кайтарганга баарыңардын чамаң жетет. Намаз окууга чакырууга, тавхидке чакырууга, билген сүннөттөргө, ал эми зинадан кайтаруу, арактан, шараптан, тамекиден жана башка нерселерден кайтарууга баарыңар билесиңер. Арам бул. Аллах Таала кайтарган деп кайтара беришиңер керек да. Себеби бир илим ээсин бир укпашы мүмкүн, бирок акесин, же үкөсү, же атасы болгондугу үчүн, өзүнүн жакыны болгон үчүн угат да бирөөрчү. Көрсөңөрбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, айта турган негизи сөз көп, бирок бүгүн иншалла ушул нерсе менен маселени жыйынтыктайбыз да. Аллах Таала баардыгыбызга хидаят берип, туура жолго салып, ошол Палестинадагы мусулман бир туугандарыбыздын өтүп кеткендерин Аллах Таала өз ырайымына алып, күнөөсүн кечирип, бейиштен кылган болгонбосун ордун. Ал эми тирүү калып, ооруп, кыйналып аткан болгон болсо, аларга Аллах Таала шифасын берип эртерээк сакаюу насип кылган болсун. Аллах Таала мусулмандардын душманын Аллах Таала коргылсын, Аллах Таала жок кылсын, Аллах Таала алардын жүрөгүнө да тынчтык бербесин, үстүнөн да тынчтык бербесин Аллах Таала.